Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı tuğanдар. Biz bugün teyke ayılına turabız mı? Oştun araban жаққа çıkı беріс жақта. Teyke ayılında tuğanдар uşul baygege çağılıp жүрген gülük аттың маалыматын айтабыз достар. Ушул жаш жигиттин аты экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай Сүйүнбек Таксыр. Ушул жигиттин аттын маалыматын айтабыз. Аттың байгеге чабылып жүрген аты екен. Азыр кайсыл жерде чабылган, ошол боюнча бул Карагашканын маалыматын айталы. Сүйүнбек Таксыр, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Кандай? Денсаулык жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Тынч, Аллага шүкүр. Келип алдыңыз бекем? Келип алдык бекем. Өзүң жүрөсүңбү? Тынч, Аллага шүкүр экен. Байгеге чабылып жүргөн атты таптап чабып атасың бекем? Ат жакшы ака. Анан жоштугу жаш балдарга машина сачына иштекеден үркпөйт ака. Үркпөйт. Ат байг немеге 37 аттын ичинен 10-чу келген атта. Анан жакшы суутуп чаба турган болсо, биздеке ута турган ат ака. Байгенин күлүгү экен да? Байгенин күлүгү. Байгенин күлүгү. Анан ат күлүк аз кичине чабылып калып, чарчап да калган окшойт. Бүгүн бул атты чабыпсың улакка. Улакка чабыпсың, а? Эми айт, бул күлүктүн келгени тууралуу, кайсы жерде 37 ат менен чабылды, ошол боюнча айтып берчи. Мына президент кубокко чабылды да 31-август күнү. Ошондо Төлөкөндөн кое берген да? Немеден учардан кое берди. Учардан. Ипподромго чейин 32 километр адыр менен чаптык да. Подъемго ылдый иштарга. Кудай кааласа жакшы неме болуп бердиби? Жакшы жүгүрүп берди ака. Жүгүрүп берди. Азыр дагы ден соолугуна жеп ичишине гарантия. Кудай кааласа иншалла. 37 аттын арасынан 10-чу келиш дагы бул жакшы ат да. Жакшы ат ака. Анан аттын жошугу колго жоош ака. Тиштеп өнөр пөнөрү жок. Анан немеге машина шашынага үркпөйт, жолполдочу. Ошол жери жакшы. Анан минип жүрүп караганга жакшы. Минип жүрүп караганга жакшы, ат кылам дегенгечи. Ат кылам дегенге. Анан былтыр башта бир неме калды элем. Өзбекстандыктар немеге $5000 деп чыгарганда, $3,500 бер, $4,000 бер дегендерге бербедим эле. Кайра кийинки жылы жакшы суутуп, өзүм жакшы бир аракет кылып чабайын депчи. Даярданыпчы. Таптап туруп, Таптап чабайын, бир утайын деп калдым эле. Иннамал амали би нияти дейт го пайгамбар алейхисалам. Амалыңар ниетиңерге жараша болот депчи. Сен өзү ошого жараша Кудай Тааланын алдында соо алабыз депчи. 15 пара Куран жаттаган бала экенсиң. 15 пара, 30 пара жаттадык ака. 30 пара. Кудай кааласа 30 пара дейин да 15 пара жаттадым. 15 пара жаттапсың. Кудай кааласа 30 параны толуктап аракет кылып окутабыз медреседе. Азыр толибил илим ака. Илим алып атасың. Илим алып атам. Пайгамбар алейхисалам айтат да. Пайгамбар алейхисалам мен 3 нерсени жакшы көрдүм, сүйдүм дейт да. Биринчи ал пайгамбарыбыз аттарды жакшы көрүп сүйүптүр да. Аттарды. Экинчиси аял затын жакшы көрүптүр. Үчүнчүсү мийиске атырларды жакшы көрүптүр пайгамбар алейхисалам. Чыттуу болуп жүргөндө. Ошол акам. Эми аттын жашы канча? Аттын жашы жазга 3 асы болот ака. 3 асы. Жазга 3 асы болот. 3 асы. Сен буну канча жашында алгансың буну? 2 асысын алдым да. Ошо жазда эле алдым менчи. Жарыштан алдым, бир 2-3 ай алдым алган эле. 2-3 ай даярдадың атты. Таптадың. 2-3 ай даярдалбай калдым мен. Колум бошобой, анан ат боюнча маалыматым жок, суутуш керек экенин билбей. Медреседе эле окуп жүрдүм, үйдө эле атым ары бери болуп атты да. Кийин эми жарышка жакындап калганда, бир 6 күнгө калганда угуп калдым, анан суутуш керек ону дегендичи. Кийин анан суутуп баштадым да. Бирок келгенде кыйналбадыбы? Келгенде кыйналбады. Кыйналбады. Себеби баштагы эгеси улакка чабып жүргөн экен, видеолору менен саткан эле мангачы. Улагына гарантия депчи. Күлүктүгүн дагы туугандар азыр чаптырып коебуз. Видеонун аркасына коюп коебуз достор. Эми аттын туяктары таза бекем, а? Туяктары таза ака. Туяктары таза. Туяктары жеп ичиши ден соолугуна Кудай кааласа. Жооп, а? Иншалла. Ат жоош. Бою канча чыгат? Бою 1.68 ака. 1.68. Ооба. 1.70ке жакын. Мынакка бастырып койчу. Оңго солго буруп койчу. Бул сарт жүгүрөм эле деп турат ака. Өзүң көрсөңчү. Ат жеңил ат ака. Туяктар немелери, басыштары. Топко кандай кирди бүгүн улакта? Топту сүрүп кире берет экен ака. Бар такап эле тайт деп сүрүп берсең, сүрүп төшмөй сүрүп кирет экен ака. Şu kozun koy versen эле жүгүрөм деп турат экен. Жүгүргөнгө даяр экен да ата? Даяр болуптур. Жеңил ат экен да. Жеңил ат. Буну эми как положено суутуп, асып караш керек экен да. Мындай аттычы. Анан медреседе болуп колум бошобой. Şu айла жок соттом. Кетет экенсиң да? Медресеге кетип калам, үйдөгүлөр
кандай кылып карайт, мен да карабайт да баары бир жолу. От ботун салып коюп, жем берип коюп эле. Эми көнүп баштаган экенсиң экен буга. Эми көнүп калдым. Аттаганда карайт да. Ооба. Такага жоош. Такага жоош ака, 4 футунтен така кактырып койгом. Үйүргө коюлуп аптырбы? Үйүргө коюлуп жүргөн экен жазда. Жазда үйүрдө жүргөндө ошон үчүн ат арык. Жазда мен алган малды арык эле да, анан чуркаштарын көрүп, анан кызыгып алгам да байгеге депчи. Эми оңго солго бурчу. Буроолору кандай экен? Буролор жакшы ака, анан оозу дагы бите тапсаң токтойт ака. Оозу ham жумшак. Бунун пародасы ошондо англичан эмеспи? Орловский деп келген экен баштагы эгеси. Орловский деп келген. Орловский деп. Баасы канча болот? Баасы ака $3,500. $3,500. Жакын жери. Жакын жер. Мына үстү башы бир көзөйгө. Арзан эле коем. Моюндары. Ошол эми жакшы ат угал болбош керек да, бир соотуп, бир жакшы нерсеге чабыш керек. Же улакка же немегечи. Эми байгеге даярдаса боло турган кылып неме кылып коюпсуң же, чабыпсың, а? Жакшы экен ат. 32 километр жүгүрүш дагы кыйын да, мен түшүндүрөчү. Таптап койсоң кудай кааласа. Жакшы ат. Анан жаш биринчи келе турган ат. Ана жаш балдарга дагы алып балдан келсе чиштебейт, нетпейт экен. Анан жаш балдардан мингизип коербиз, алып качып кетпейт. Оозу жумшак. Не деген кайманат менен чаптың? Кобра деген менен чаптым. Кобра. Кайманатты кобра. Нар бастырчы арка жагын көрөлү. Мына Сүйүнбайдын кобрасы, күлүккө чабылган байгенин аты туугандар. Азыр атты бир кое беребиз, атты чуркатабыз туугандар. Баасы $3,500 коюлду. Бул көрсөтүүнүн акырында атты бир чабып коелу. Сүйүнбай, номериңди айтып койчу кам. Номер 71 менен ака. 07 71 07 56 56 ака. 56 56. 71 менен 07 56 56. Болду. Эми акырында атты күлүктү бир чабып коелу. Туугандар, ушу менен чыгарса жыйынтыктайбыз. Соодаңа береке болсун кам, а? Айтканың жей. Соодаңа береке болсун. Мына достор, байгеде чабылып жүргөн ат экен. Сүйүнбай деген таксыр жигиттин аты экен достор. Байгеде канча бир аттын ичинен бир канчанчы келген ат экен. Азыр алдыда туугандар баарын айтып өттү. Атты мына күлүккө чабылгандыгы тууралуу туугандар баардыгын уктуңуздар.